Силер асыл тұқым малдың уруктарын бекер алгыңар келеби? Абердин Ангус, Швиц, Сементал, Галштина Фриская бүт бары биздин дыйкандар үчүн бекер. Кантип алгыңар келсе, дал ушул видеону көрүңүздөр. Муктарбек баке, жана айтылып кетти, 4 порода бул Галштина Фриская, Абердин Ангус, Швиц, андан тышкары Сементал. Балким биздин дыйкандарыбыз билбейт, кайсынысы кайсыл тармактуу асыл тукум мал да? Негизи Абердин Ангус биздин климаттык шартка туура келген эт багытындагы порода. Ошол эле Швиц порода бул биздин Алатоо породасыны чыгарганда ушул Швиц породасын аргындаштыруу менен чыгарылган. Ошол себептен биздин климаттык шартка туура келген деген көбүрөөк ушул жерде сатып алынган уруктардын 50% бул Швиц породасы. Андан сырткары биздин фермерлерде дагы суроо талап өзгөчө Швиц породасына көбүрөөк. Ошондой эле Сементал породасы бул сүт эт багытындагы. Азыркы акыркы жылдары бизге өзгөчө Европадан Сементал породасы. Сементал бул мобилярд породасынын жакын порода. Ошол породасында дагы көп кызыгуулар, кызыккан фермерлер көп. Ошол себептен биз Сементал породасын атайын Швейцариядан алып келинген. Андан эң кийинкибиз бул Галштина Фрис, бул таза сүт багытындагы порода. Бул жерде бизде азыр ошол сатып алынган уруктук материалдар сакталат. Атайын -196 градуста суюк азотто сакталат. Биз суюк азотту дагы, уруктук материалды дагы техник уруктандыруучуларга мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча каражатка сатып алынган ушул материалдарды акысыз таратып берүүдөбүз. Алган техник уруктандыруучулар элдердин уйларыны уруктандырып берүүнүн кызмат акысына алуу менен элдерге жасалма жол менен уруктандырууну жүргүзүп келатат. Бул бизди масштабтуу түрдө Кыргызстанда мал чарбасыны сапатын жакшыртуу максатында жасалып жаткан жумуштарыбыз. Бул уруктун бекер бердик, азотту бекер бердик. Уруктандыруунун кызмат акысы орточо эсеп менен 1000 сом тегерегинде. Ал алысыраак жайгашкан болсо 1,5 сом болуп калышы мүмкүн. Мен фермермин. Ассимилятордун үйү кийинки айылда болсо, ал жол киресин кошуу менен, бензини башка чыгымдары менен 1000 сомдон 1,5 сомдун тегерегинде болушу мүмкүн. Себеби мурда азотту алар сатып алышчу өздөрү, урукту да сатып алышчу. Ошону менен 1,5-2 сомдун тегерегинде куудуруп келген техник уруктандыруучулар биз бекер бергенден кийин 1000 сом, 1,5 сомдун тегерегинде болуп калды. Мындайча айтканда, мурда өздөрү сатып алгандан 500-600 сомго уруктандыруу арзандады. Деги мисалы ушул материалдарчы бекер берилбей сатылса, мисалы канча сом болмок да? Бул айырмасын көрсөтүп кеткибиз келип атат да. Уруктар негизи ар кандай болот. Кээ бир жерлерде 4000 сомдук уруктар да бар. Бир доза үчүн. Бир доза 4000 сомдук. Ал урук сөзсүз түрдө сиз кааласаңыз ургачы торпок алам, же болсо эркек торпок алам дегенде сексированный урук деп коебуз, ал 4000 сомдун тегерегинде турат. Биздин стационарный уруктарыбыз 1000 сомдун тегерегинде да уруктарыбыз бар. 300 сомдук да уруктар бар. Бирок биз ушул урукту бекер бердик, азотту бекер бергенден кийин 500-600 сомдун тегерегинде мурдагы уруктандыруудан арзан болуп атат. Анан биздин дыйкандарыбыз бул ургачысынбы же эркегин тандап алып алса болобу бияктан? Жок, бул жерде андай эмес. Азыр пока бизге жетелек. Ал буюрса мына келечекте дегенде алыс келечекте эмес, чукулку келечекте. Буквально ушул жылдын этегинде аспап келди. Илимий институттун базасында. Кудай буюрса, секвестирование деп атпайлыбы? Секвестирование деп аталат. Жалаң ургачы музону туудурчу урук да бар. Жалаң ат кормо деп турат. Однополый, эмополый деп коет. Ошол эркекти алганга да мүмкүнчүлүк болот да. Ал фермердин пожеланиясына жараша болот. Деги жакынкы келечекте не только породасын, но и немесин деле болот экен. Жындысын ал эң башкысы асыл
ушулдуулугуна багытталганда сүт берүүчү эт берүүчү. Одновременно үчүнчү багыт эт менен сүт бир багытта. Допустим, мына биздин Швец породасындагылар ошо эт сүт багытындагы. Сүттү да берет, этти да берет. Ошол биз айткан уруктарды кантип ала аласыңар? Бул Жаныш байке айтып берет. Жаныш байке, биз азыр каяктабыз? Азыр Аламедин районунда Сарбан айылындагы Элита деген плем заводдобуз. Бу жерде биз азот чыгарабыз. Биз азот чыгаргандан 2 заводубуз бар. Бирөө Түштүктө, Ош областы Кара Суу районунда Каттаталда. Экинчи заводубуз ушул жер Элитада. Бул биз суюк азотторду чыгарабыз. Бүгүнкү күндө сандан сапатка өтүү максатында биз жанагы бекер берилип аткан уруктарга биз азотторду жеткизип беребиз да бүгүнкү күндөчү. Бизден бүт заявкалар болот Кыргызстан боюнча. Алардын баары тең кандай жол менен ветеринардык службага алар заявка берет. Ошонун негизинде кайерге канча литр керек экен, ошол заявканын негизинде биз жеткизип барабыз да. Мисалы азыр эми 3 күндөн кийин Нарын областы, Ысык Көл областына жеткизген жатабыз. Андан кийин бул именно Сокулуктагы завод Талас облусу, Талас облусуна чейин жеткизип барат. Анан Түштүктөгү областагы азот заводубуз ал ушул тегеректе Баткен облусу, Жалал Абад облусу ошол жактарга жеткизип барат. Бүгүнкү күндө биз бекер мындай менен 20 000 литр уже азотту тараттык. Бизге министрден тапшырма келген, Төрө Бактергештин тапшырмасынын негизинде биз азыр дагы 64 000 литр азотту чыгарып жеткизебиз. Быйылкы жылы бекер болот. Ошондо 2 завод, биринчи завод Чүйдөгү завод Көл, Нарын, Чүйдү камсыздайт, жидке азот менен. Таласты да. Каттаталды дагы станция Баткен, Ош, Жалал Абад 3 областта. Түштүк тарапты полный ошол Каттаталдагы завод камсыздайт. Деги ошондо могу Кыргызстандагы потребность жабылган толугу менен жидке азот. Толугу менен бизге кандай мисалы дыйкан фермерлер заявка берет ветслужба территориальный ордуларына. Биз ошолорго жеткизип беребиз. Алардын заявкасы менен. Мунун баары тең такталып жазылган, мисалы кайсы областка канча литр положено бөлүп берилген да, ушу 84 000 литрди биз бөлгөнбүз. Достор, эгерде сиздерде кандай бир суроолор пайда болсо, ылдый жакта биз ушул станциянын номерин калтырып кетебиз, чалып өзүңөрдүн сурооңорду берсеңер болот. Эгерде сиздер жидке азот сатып алам десеңер же ушундай программага катышам десеңер, ылдый жакта номерлер бар. Биздин долбоорубуз, жаңы чарба долбоорубуз Айыл чарба министрлигин колдойт. Анткени биз сандан сапатка өтүш бул жөн гана талап эмес, бул биздин мамлекетибиздин өнүгүү өсүү жолу да. Биз мисалы ушул жакта 4 асыл тукум породасынын материалдары бар. Биздин ар кайсыл дыйкандарыбызга, балким сиз Баткендесиз, балким сиз Көлдөсүз, Чүйдө, Талас, Нарын, дал ошол жактан ветеринария менен жолугушуп договор түзүп, эми бул договор дегенде договордо эчтеке төлөнбөйт, туурабы? Бул келишимде эмне деп көрсөтүлөт? Негизи техник уруктандыруучунун милдеттери. Сиз уруктук материалды сакташыңыз керек, уруктук материалды азоту жок калтырбашыңыз керек, урукту өлтүрүп албашыңыз керек дегендей ар кандай келишимдер бар. Бул мамлекеттен берилип аткандан кийин мунун жообун да бериш керек. Кимдин уюну куудурдуңуз, качан куудурдуңуз деген ошолорду баардык келишимде көрсөтүлгөн. Андан сырткары бул жерде жанагы мен айткандай 4 порода уруктандырганда, мисалы ушул Сименталдан түшкөн торпоктун эле орточо баасы, уруктандыруудан түшкөн торпоктун баасы 60 000 сомдон тегереги болуп атат. А биздин жөнөкөй букадан качып туулган торпоктун баасы андан 2 эсе арзан, 20 000, 30 000 сомдон гана тегерегинде болот. А чындыгында асыл тукум мал өзгөчө 350 000 сомдун тегерегинде бир порода Симентал. А бирок сиз аны сатып алуу кыйынчылыкка турат. Ошол себептен сиз колуңуздагы уюңузду ушундай сапаттуу буканын уругу менен уруктандыруу жолу менен сапаттуу торпок алуу максатта жасалып жаткан жумуштар. Достор, баарыңар уктуңар. Договор, келишим эмне үчүн керек? Бул 100% кепилдик.
дал ушул жактан балким бул сактагычтанбы же ушулардын бирөөсүнүн дал сиздин чарбаңызга урук барып 100% кепилдик менен сиз мисалы ангус заказ берсеңер ангус келет. туура. Эң жакшы биздин дыйкан фермерлерибизге мүмкүнчүлүк. Эми бул жакта дагы айтып кетиш керек, бунун деле мөөнөтү бар, туурабы? Бул Туура. проекттин Туура. канча урук калды? Бүгүнкү күндө 170 миңдей доза бар. Канча болчу? Негизи 270 миң доза болчу. Биз калгандарыны биринчи этап менен бардык республикага таркатып келдик. Азыр уруктандыруу негизинен көбүнчө республикада жаз алды менен болот. Күйгө келүү. Ошол себептен азыркы учурда биз даярданып жатабыз. Эртең күнү эле буюрса азот менен Нарын, Ысык көл областтарына азот таркатуу иш-чара жүргүзүлөт. Ошондо 200 миң уруктан 100 миңи уже кетти, 170 миң эле калды. Туура, туура. Ошондо биздин фермерлерибиз бул бекер, ооба, бирок мындай бир аз тырмышып, жылып туруп, ветеринария барып туруп, дал азыр эле мисалы биздин дыйкан фермерибиз ушул бүгүн көрдү да ушул роликтичи. Эртең мисалы барып туруп келишим түзүп алса болобу? Бул жерде мен жана да айтып өттүм. Фермер келишим түзүү менен бул урукту алган менен аны өзү иштете албайт. Ошол себептен ар бир райондогу техник уруктандырууну билгендер гана. А муну кайсыл учурда коюшубуз керек? Кандай жол менен коюш керек? Алардын да өздөрүнүн шаймандары бар. Техник уруктандырууну билгендер гана келишим түзө алат. Бардык фермерлер эле барып келишим түзө албайт. Себеби ал жерде уруктандыруунун жол жобосун билиш керек. Ошол себептен жеке ветеринарлар, сиздер техник уруктандыруу, малдарды уруктандыруунун жол жобосун билсеңиз, элдин малын уруктандырып бере алам дей турган болсоңуз, анда сиз барып биздин ветеринардык райондогу ветеринардык башкармалыктар менен келишим түзүү жолу менен ушул уруктук материалдарды жана суюк азотту акысыз алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Деги бул урукту мисалы мен ветеринар болсом, мен мисалы ушул уруктандырууну билсем, мен ветеринарлардын ордунда ошол жакын жайгашкан хозяйстволорго барып туруп, заказ алып туруп, анан ар бир уруктандыруудан 1000 сомдон алмакмын да. Биздин деги бул жөн гана фермерлерге эмес, дагы биздин ветеринарларга деле жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан заказ алат деген да кичине бир аз туура эмес түшүнүк болуп калат. Уйлар өзү күйгө келет. Күйгө келген учурунда фермер техник уруктандырууга чалат. Техник уруктандыруучу анан барып уюну уруктандыртып бериш керек. Бул бир учурда эле бардык уйларды кудуруп сала албайт. Анын атайын өзүнүн признактары бар. Уй күйгө келгенде эмне болот, кандай случайлар, признактары бар. Ошол учурлар келгенде техник уруктандыруучуга кайрылуу менен ушул сапаттуу урук менен уруктандырып алса болот. Деги урматтуу достор, баарын көрдүңөр, баарын уктуңар. Эми дал ушул уруктардан чуркап барып ветеринария менен келишим түзүп баштай бериңиздер. Бул жана биз айтып кеткенбиз, бир жумада бир жолу атайын бияка жидкий азот куюлуп турат, анткени жидкий азоттун көлөмү азайышы мүмкүн. Дал ушул менен биздин уруктарыбыз биякта жанакы өзүнүн свойстволорун жоготпош үчүн атайын немеде турат да. Өзүңөр көргөндөй эле ушундай емкосттарды ичинде турат. Ар бир моонусу бир доза ошондой, мыкты. Азыр камера менен көрсөтүп коелу. Мына балким сиздерде келечекте ала турган уруктарыңар дал ушундай сакталат ушул жердечи. Азыр мисалы муну ылдыйраак түшүрүп койсом, бул толугу менен суюк азотко кирет да. Болду. Толугу менен бул урук жидкий азоттун ичинде сакталып турат. Бул немелергечи канча мал сайын деме жидкий азот доливать этип турасыз? Жума. Бир жумада бир жолу, Бир жумада бир жолу заливка алып
толтуруп турабыз. Бир жумада бир жолу. Мына азайтпайбыз да. Жума сайын коюп турабыз. Деги бул жактагы материал эң сонун деп неме кепилдик бере аласыңар, Текшерилген, көргөнбүз. Бул Кандай движениесин көргөнбүз, баарын көрүп туруп ошол. урук жаңы келгенде атайын комиссия түзүлүп, комиссия булардан атайын тандап алып, пробаларды алып, Кыргыз мал чарба жайы тилим изилдөө институтунун лабораториясында жана подвижность бүт стандарттары текшерүүдөн өткөрүлгөндөн кийин сапаттуулары гана алынган. Калгандары жарабай турган болсо 4%дан деп айтабыз, 4%дан кем подвижность аз болсо аларды кабыл алган эмеспиз. Жарактууларын, жакшыларын гана алып калганбыз. Подвижность деген сөздү айрымдар түшүнбөшү мүмкүн. Уруктук материалдын кыймыгы. 4,5 балдан жогоркусу пайдаланууга жарактуу, 4,5-дан төмөн пайдаланбайт. Ошондо жалпак тил менен Мыктыбек айтканда мен мисалы дыйканмын. Мен мисалы менин чарбам мейли тоңдо болсун же мисалы нарында болсун. Мен дыйкан катары ушул урук материалды кантип бекер алсам болот? Ошо механизмин айтып Бул мындай. Биздин райондогу ветеринардык башкармалыктар менен техник уруктандыруучуларга гана берилет. Кимде ушундай шайманы бар, уруктандыра турган шайманы бар. Ал уруктандыруунун жол жобосун билгендерге гана. А сиз барып фермер катары барып түз ала албайсыз. Себеби муну алып кармай турган, аны сактай турган идишиңиз жок. Аны уруктандыруунун жол жобосун билбейсиз. Мунун сактоонун тартибин билбейсиз. Ошол себептен биздин ветеринардык башкармалыктар менен келишим түзгөн техник уруктандыруучуларга бекер беребиз. Алар бекер алгандан кийин сиздин уюңузду кызмат көрсөтүү акысын төлөп берсеңиз, барып уруктандыртып берет. Деги биз бул материалга төлөбөйбүз, доставкасына төлөбөйбүз, жидкий азотуна төлөбөйбүз. Деги ошол биздин ветеринардын эле кызматын акысын төлөп беребиз. Расмий ветеринардык кызматкер. Же болбосо азыркы тил менен айтканда жеке ветеринардык кызматкер. Частный ветеринардык сервис деп коебуз. Мүмкүн ошого аркалуу алсаңар болот. Сиз айткан туура, азотуңуз бекер, буругуңуз бекер. Болгону адистин кызмат акысы. Кымбаттуу дыйкан фермерлер, мен муну айткым келбей аткан, бирок айтыш керек болуп калды да. Мындай мүмкүнчүлүк биздин дыйкандарга, биздин фермерлерибизге биринчи жолу болуп атат. 30 жылда мындай болгон эмес да, достор. Дал ушул Ангус, Симментал, Швиц, Галштина фризский породаларын мурда биздин дыйкан фермерлерибиз кантип алсам болот, анын баасы 200 миң, 300 миң деп тегереги болчу да. Азыр ушунун баары бекер. Ар бирөөңөр дал ушул жактан ветеринар тауып туруп, урук заказ берсеңер болот. Жөн гана ошонун жумушун эле төлөп бересиңер да. Анан малга туугандан кийин, өлгөндөн кийин аны 60, 70, 80 миңге бир жылдан кийин ошону 80-90 миңге сатсаңар болот, менин оюмчачы. Ушул мүмкүнчүлүк менен бүт баарыңар колдонуш керексиңер да. Бул сандан сапатка өтүү процесси, достор. Биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Эгерде жөн гана суюк азот заказ берем десеңер, ылдый жакта номер калтырып коебуз. Болжолмо баасы 80 сомдон 100 сомго чейин 1 литри. Балким силерге керек тиет да. Достор, дал ушундай чыгарылыш болду. Биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Ылдый жакта Айыл чарба министрлигинин ушул жердин номерин, анан ветеринария департаментинин номерин калтырып кетебиз. Ушул чыгарылышты колдогон Айыл чарба министрлигине ыраазычылык билдиребиз.